Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрдүн командирлери жана 026-26 аскер бөлүгүнүн офицерлеринин катышуусунда 2020 жылдын 1-кварталдык жыйынтыктоосу өткөрүлдү. Жыйынтыктоодо 1-кварталда аткарылган тапшырмалар жана болуп өткөн иш-чаралар боюнча 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командиринин орун басарлары өз тармактары боюнча баяндамаларын беришти. Ошондой эле тапшырмаларды аткарууда келип чыккан кемчилдиктерге, көйгөйлүү маселелер боюнча кеңири маалымат беришти. 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командири, гвардиянын полковниги Урматбек Исаков 2-кварталга тапшырмаларды койду. Алардын ичинен негизгиси 9 май улуу ата мекендик согуштун 75 жылдык мааракесине даярдыктарды көрүү жана жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүүсүн баса белгилеп кетти. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 2020 жылга коюлган көчүрмөн планынын негизинде 30-670 аскер бөлүгүндө роталык тактикалык көрсөтмө түнкү машыгуусу өткөрүлдү. Ага аталган аскер бөлүктүн батальон командиринин жетекчилиги астында 1-тоо аткычтар ротасы, мина ыргыткыч батареясы, зоот тобу, инженердик зыянсыздоо тобу, зениттик ракеталык батареясы жана байланыш взводу катышты. Бүгін 2020 жылдың 11 мартында пландаштырылған көчүрмө планы негизинде 30-670 аскер бөлүгүнүн базасында көрсөтмө түнкү рота тактикалык машыгуусу өткөрүлүүдө. Рота тактикалык машыгуусуна Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагында жашкан аскер бөлүктөрүнүн командирлеринин орун басарлары, батальон командирлеринин орун басарлары жана бөлүкчө командирлер келип катышууда. Атайын рота тактикалык машыгуунун планын экинчи этабынын негизинде атайын сабактар уюштурулган. Азыркы учурларда офицерлер менен сабактар өткөрүлүүдө. Окуу ордуларында офицерлер рота тактикалык машыгуунун уюштуруушун жана аткарышынын жаңы өзгөчөлүктөрүн, түнкү убакта аткаруудагы өзгөчөлүктөрүн жана башка окуу суроолоруна көңүл бурушууда. Көрсөтмө рота тактикалык машыгуусунун 1 жана 2 этаптары өткөрүлүп жатат. 1 этабы бүтүп, 2 этабынын аякталуу учурунда. 2 этаптын негизинде офицерлер окуу ордуларынан сабактардан өткөндөн кийин 3 этабына күбө болушат. Убактысын жазып коюш керек. Кайсы убакта саат канчада байланды. И веналык кан кетүүдө деле ошол веналык кан кетүүдө жаракат алган жерден 3-4 сантиметр ылдыйга байлайбыз. Биз бүгүнкү күндө ар бир аскер бөлүктөн командирдин орун басарлары жана рота командирлери 30-670 аскер бөлүгүнүн ок атуу таласына келип отурабыз. Ок атуу таласына. Негизинен келгенибиздин себеби көрсөтмө рота тактикалык машыгуусу өткөрүлүүдө. Ошо рота тактикалык машыгуу өткөрүлүүдө. Өткөзүүнүн негизи бул рота тактикалык тематикалык сабактар бүткөндөн кийин акыркы баскычында өткөрүлөт. Акыркы баскычында өткөрүлүүнүн себеби бул офицерлерди жана өздүк курамды, билгичтикти жана өз алдынча башкарууну жана көчүрмөн тапшырманы так аткарууга практикалык жүзүндө же болбосо билимин жогорулатууну үйрөтөт. Негизинен келгенден баштап бул жакта жолдош офицерлер менен жана өздүк курам менен сабактар өткөрүлүүдө. Сабактарда көрсөтмө рота тактикалык машыгууда кайсы иш кагаздар, кандай иш кагаздар жарылат, кайсыл убакта көрсөтүлөт, ошол кайсыл убакта пландар бекитилет, ошолор боюнча түшүндүрмөлүү иш-чаралар жүргүзүлдү жана талкуулоо иштери жүргүзүлдү.
Азыр бул жерде 3670 аскер бөлүгүнүн окуу борборунда турабыз. Азыр кийинки роталык, көрсөтмө роталык тактикалык машыгууну кечкисин жана түнкүсүн өткөрүүнү күтүүдө турабыз. Түнкү ок атууда ар бир жоокерге мындай бир фосфорлордон күйгүзүп коебуз да. Машыгуунун негизги максаты өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгын күчөтүү жана согуштук абалда коргонуунун ыкмаларын аткарууну жогорулатуу болуп саналат. Машыгууга түштүк аймагында жайгашкан аскер бөлүктүн командирлеринин орун басарлары, рота командирлери, 8-чи мотоаткычтар дивизиясынын командири, гвардиянын полковниги Исаков Урматбек жана Ала Бука районунун акими Абдыкадыров Эмилбек жана жергиликтүү мекеме жетекчилери күбө болушту. Алгач машыгуунун биринчи, экинчи этабы видео түрүндө көрсөтүлүп, андан соң ротанын түнкү ок атуусу жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Өздүк курам практикалык сабактардын жыйынтыгында коргонуу боюнча өз аскердик тажрыйбаларын арттырды. Биз бүгүн 3670 аскер бөлүгүнүн рота тактикалык машыгуусуна күбө болдук. Бул машыгууда өзгөчөсү түнкүсүн ротанын ок атуусу болду. Бүгүн өзүбүздүн күжүрмөн деңгээлибизди көтөрүүгө өтө зор салымы кошулду деп белгилеп кетмекчимин. Жана бул машыгуу өтө жогорку деңгээлде болду. Ар бир командирлер ок атуу башкармалыгын өтө так жана кындаттык менен аткарды. Ар бир аскер кызматкери бул машыгууда өтө жакшы даярданышыптыр. Мен Адылбеков Бекназар, Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр деген шаарында төрөлгөм. Мен азыр ушул учурда 92843 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан мезгилим. Бул аскер бөлүк жөнүндө айтканда, бул жерде бардыгы мыкты, бардыгы сонун. Биз азыркы убакта дене чындоого даярданып жаткан мезгилибиз. Бизде ар дайым дене чындоо бул эми ар бир эркекке, ар бир жоокерге керектүү нерсе. Бул 92843 аскер бөлүгүндө негизи бизге чейин деле солдаттар, жоокерлер келип кетип өз милдетин, мекен алдында милдетин аткарып жүрүшкөн. Биз деле өз мекен алдында милдетти аткарып, ушул жерде ата мекенге кызмат кылып жүрөбүз. Службага келгениме туура 9 ай болду. Ушул аскер бөлүктө служба өтөп жатам. Учурдан пайдаланып, мен Жалал Абад областына жана Ташкөмүр шаарына чоң салам. Жана ата-энеме ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык мени ушунчалык деңгээлге жеткизип чоңойтуп, жана ата-энеме чоң салам айтам. Мен катардагы жоокер Алмазулов Эрлан, Ош областына караштуу Кара Суу районунун Отсад айыл өкмөтүндөгү Карадөб айылынан келдим. Мен ата мекенди коргоо,
ар бир жигиттин милдети демекчи. Биз бүгүнкү күндө ата мекенге кызмат кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө мен 3670 аскер бөлүгүндө кызматтап жатам. Мен каалоорум ушул 3670 аскер бөлүгүндө эмгектенип жүргөн жолдош полковник, жолдош офицерлер жана прапорщик сержанттарга ар дайым силерге чын ден соолук, узун өмүр каалап кетмекчимин. Ошону менен бирге эле өзүмдүн айылдаштарыма, ата-энеме, бир туугандарыма, эже карындаштарыма, агаларыма чоң ысык саламды жолдоп кетмекчимин. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан куралдаш жоокерлер силерге да албан ийгиликтер каалап кетмекчимин. 1 жылдык мөөнөттөгү аскердик кызматты ийгиликтүү аяктап, ата-энеңиздерге эсен аман жетип барышыңыздарга тилектешмин. Анда эмесе биз бош убактыбызда ар дайым мекенди сүйүүгө жана ошондой эле патриоттук ырларды ырдап келебиз. Ошону менен бирге мен силерге бүгүн чек ара аттуу ырды тартылып кетмекчимин. Мелжиген асман астында мен турам чектин жанында, куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарым күн-түн чек ара. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарым күн-түн чек ара. Карегим сенсиң мекеним, кайраты күчтүү жигитмин. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан делим менен берилдим. Душмандын жолун тосуп, достукка колун созуп, жан делим менен берилдим.